Баткен аймактык автотранспорт башкармалыгы облус аймагында автобустук каттамдарын уюштуруу жана жөнгө салуу, лицензиялоо, көзөмөлдөө, жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун абалын сактоо жана колдонуу мөөнөтүн узартуу максатында иш-аракеттерди көрүү кызматын аткарат. Дал ушул тармакты көзөмөлгө алууда Жыргал Дыкканбаев 14 жылдан бери эмгектенип келет. Биздин өлкө тоолуу болгондугуна байланыштуу өлкөдөгү бардык элдердин карым-катнашы жана жүктөрдү ташууда бир гана автомобиль транспорту тармагы эң негизги ролду ойногону болду. Анан бүгүнкү күндө ушул автомобиль транспорт тармагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө экономикалык жактан жана башка багыттарда дагы негизги ролдорду ойноп келе жатат. Автотранспорт агенттигинен келген тапшырмаларга ылайык бардык коомдук транспорттардын санитардык абалын текшерүүгө алдын күчөтүш керек. Каарманыбыз Баткен мамлекеттик университетинин информациялык технологиялар жана экология факультетин 2006 жылы аяктап, жол коопсуздугун уюштуруу адистигине ээ болгон. Алгачкы эмгек жолун Кыргыз транспорт инспекциясынын Баткен облустук башкармалыгына штаттан тышкары инспектор болуп эмгектенген. Өз ишине болгон жоопкерчилиги жана тактыгынан улам жооптуу кызматтарды аркалап, 2017 жылдан бери транспорттук көзөмөл бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келет. Чоң атам көп жылдар бою Баткен автобазасында айдоочу болуп иштеген, жүргүнчүлөрдү ташып, менден чоң агаларым дагы айдоочулук кесипти аркалап келет бүгүнкү күндө. Анан бул ишке келгенден кийин дагы кызыгуулар пайда болуп, ушу жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу, аларды көзөмөлдөө жагы боюнча анан ушу биздин тармак күндөн күнгө өсүп, өнүгүп жана ушул элдин, мамлекеттин керегине жараган кесиптердин катарында кеп жаткандыгына ушул тармак менен иштеп калдык. Дүйнө элин түйшүккө салган коронавирус илдетинин алдын алуу, күрөшүү жана бөгөт коюу максатында автотранспорт башкармалыгына республикалык штаб менен биргеликте бекитилген алгоритмдин негизинде да кошумча милдеттер жүктөлгөн. Бул учурда жүргүнчү ташуучу коомдук транспорттардын санитардык абалына болгон көзөмөл күчөтүлүп, тыкыр көзөмөлгө алынган. Мындай аракеттердин саппашында каарманыбыз жетекчи катар кесиптештерине үлгү боло алды. Бардык ушу транспорт тармагында бизге автотранспорт агенттигине тиешелүү чогуу иштеген коллективдерден Жыргалдан мисалы үчүн насаат сурагандар көп кездешет. Мен ошого мындай катышып калам дегендей да. Уже бул өзүнүн ишиге толук кандуу жооп бере алат, иштеп кете алат. Биз bundan дагы келечекте үмүтүбүз өтө чоң. Бул Дыкканбаев Жыргалбек кызматкерлер арасында мамилеси жакшы. Көп жылдан бери эмгектенген, өз ишин так билген адам. Бизге да ушул талапты коет, тактыкты жакшы көрөт. Анан кызматкерлер арасында өзүнүн мындай сый немелери бар да. Жыргал Дыкканбаевдин бала чагы өзү туулуп өскөн Баткен районунун Рават айылында өткөн. Мектепте окуп жүргөндө эле активдүү окуучулардан болгон. Жаш муунту татыктуу инсан болуп калыптанышына окумуштуулардын изилдөөсүндө 50% гендердик фактор таасир этсе, үй бүлө жана мектеп тарбиясы 50%га чейин болот. Каарманыбызды окуткан мугалимдердин айтуусуна караганда, Жыргалбек Дыкканбаев жаш кезинен эле коомдук иштерге активдүү катышып, жетекчилик жөндөмүн көрсөтө алган. Дыкканбаев Жыргалбек дагы мектепте окуп жүргөндө эле өзүнүн уюштуруучулук жөндөмү менен сабактарга болгон активдүүлүгү менен өзүн көрсөтө алган. Мына ошону байкаган мугалимдер ага жараша тарбиялап, аны өстүрүп, мына ошого карата багыт берет. Келечекте ал бир жакшы инсан болуп калыптана алышына бул жакшы фактор түзүлөт да. Мына ошол ишенимдерди Дыкканбаев Жыргалбек келечекте актай алды. Ал өзү мектепте окуп жүргөндө эле жакшы окугандыгы, предметтик олимпиадаларга катышкандыгы менен айырмаланып, уюштуруучулук деңгээли боюнча мектептин президенти болуп дагы иштеп жүргөн. Мына эми аны кийин өз иш жүзүндө далилдеп, жогорку окуу жайларын окуп келгенден кийин бүгүнкү күндө мына областтык маанидеги ишканаларда жакшы жетекчилердин бири катары иштеп келе жатат.
Каарманыбыздын эмгеги бааланып мамлекеттик транспорт инспекциясынын грамотасы, Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин ардак грамотасы сыяктуу бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Үй бүлөдө 4 бир туугандын улуусу. Айжан Кубатбек кызы, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.